Жаныбек Абдиллаевдин коросундагы бул кокон гилястар 18 жылдан бери мөмөсүн берип келет. Ал мөмө дарактарды өзгөчө карап, жыл сайын апрель айында атайын багбандын жардамы менен дарылап, бутатып турчу. Быйыл бул убак өзгөчө абалга туура келип, багбанды чакырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Көп жылдык мээнет текке кетпеш үчүн Жаныбек мырза кокон гилястарын үй шартында өзү карап жатат. Биз эрежени сактап экеге чыкпадык, бирөөнү алып келип үйгө иштетпедик. Интернеттен карап туруп ошонун негизинде ушуну өзүм бутап, өзүм дарылап, мына карантинден бери 2 жолу дарыладым. Анан дарыны алайын десем, баягы сервистер иштебегендиктен интернеттен көрүп алып өзүм жасадым. Сода, спирт, айна кошуп отуруп, ушуну өзүм жасап 2 жолу дарылап, мына азыр баардыгы жакшы болуп атат. Өзү негизи бу жерде быйыл эми карантинде издендик өзүбүз. Изденип, интернеттен карап отуруп, баардыгын өзүм карап эле, эч кимге муктаж болбой өзүбүз кылдык. Буга чейин такыр билчү эмесмин деген каарман азыр багбанчылыкты терең изилдеп, жаңы ыкмаларды жасап жатат. Бул валовый кара гиляс. Ушуга мен сары гилясты уладым мына. Уладым эле бир 20 күндөн бери. Мына кайра улаганым азыр өсүп, кадимкидей болуп көктөп калды. Себеби буларды дагы мен интернеттен үйрөндүм, издендик. Бирөөгө зарыкпай өзү кылып атасың, бирөө чакырсаң азыр мүмкүн эмес экен. Ошо эч жака чыкпай эле бар жокто өзүбүз жасап атабыз эми. Ал эми Жаныбек Абдиллаевдин небереси Сезимай 3 жылдан бери Кооператив атындагы сүрөт мектебинде билим алып келет. Кичинесинен сүрөт тартууну жактырган Сезимай да башка үй бүлө мүчөлөрү катары карантин эрежелерин так сактап келүүдө. Анын көпчүлүк убактысы онлайн билим алуу жана сүрөт тартуу менен өтүп жатат. Буну агайым жөнөткөн, сүрөт тарт деп WhatsApp'тан жөнөткөндө үйдө отуруп тарткам. Буну интернеттен карап тарткам. Краска менен иштегем. Чыңгыз Айтматтын чыгармасы биринчи мугалимден тарткам. Качан тарттың? Ушул карантинде отуруп краскамды тарткам. Сезимайдын сүрөт боюнча билим алуусу карантин убагында үзгүлтүккө учурай элек. Анткени мугалими онлайн байланышып, тапшырма берип турат. WhatsApp аркылуу көптөгөн тапшырмаларды жөнөтөт, 4-чейректе өтүлө турган. Анан Сезимай үйдө отуруп, ошол WhatsApp'тан карап сүрөттөрүн тартабыз дагы, анан кайрадан ушу Бекзат агайына жөнөтөбүз. Ал агайы WhatsApp'тан көрүп, если мындай туура эмес тартып койгон болсо, ал кайрадан ошол Сезимай вазаны туура тарт, же бул жери катуу болуп калыптыр деп кайра бизге жөнөтөт. Анан биз үйдө отуруп, Сезимай кайрадан вазаны оңдоп тартып, кайра агайына жөнөтөт. Ошентип эч качан үзгүлтүккө учураган жок. Карантин учурунда пайдалуу эмне менен алек болсо болот? Интернет баракчаларында бул суроого жооп табуу кыйын эмес. Спорт менен машыгып, жаңы тилдерди үйрөнүп же короого чыгып багбанчылык өнөрдү үйрөнсөңүз да болот. Эң негизгиси өзүн өзү изоляциялоо режиминин эрежелерин сактап, үйдө болуңуз. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.